Урматтуу министр мырза, айтып кетсеңиз, мына кече жакында 2 күн болду, маалымат чыкты. Баткен Карабак жолу көп жылдан бери көйгөйлүү болуп кеткен жолу жакын арада башталат деп турат. Ошол боюнча бир аз айтып берсеңиз, кайсы күнгө башталганын жатат, Кудай берсе. Туура айтасыз, бул Баткен айланма жол, Баткен шаарын. Баткенден Карабакка чейинки бүгүнкү жылдын планына республикалык бюджеттен капитал салымдардан 7 километр асфальт төшөө киргизилди. Буюрса жакынкы айлардын ичинде бул жумуштар башталат да. Республикалык бюджеттен транспорт министрлиги тарабынан курулат, да? Транспорт министрлиги тарабынан курулат. Андан сырткары Баткен облусу боюнча бир капитал салымдардан эң чоң көлөмдө 600 миллион сом акча каражат каралды. Мындан облус боюнча бир топ чоң көлөмдө. Айгул Таш Сомон жолда көптөн бери көйгөй болуп Таян Чарбак жолунан быйыл асфальт төшөө жана жанагы параметрлерди түшүрүү боюнча жумуштар жүргүзүлөт да. Жанагы перевалдарын ызыйлатуу боюнча. Аксай Тамдык Кырават жолдагы, Кудай берсе. Тамдык Кырават жолда быйылкы жылы ушу машина өтө турган болуп баардык маселелер чечилет. Бул аябай кубанычтуу биздин Баткен эли үчүн, урматтуу министр мырза. Кудай берсе 2022-жылы бул долбоорлор башталып, кээ бири алдыны бүтүп калышы да мүмкүн. Сөзсүз баары күчтүү жумшайбыз бул жолдо. Ноокат жолдагы деген маалымат чыкты. Ноокатта мына билесиз, Баткендер үчүн дагы өтө көйгөйлүү Ошко баруу. Именно ошол ноокаттын ичидеги жолу бүтпөй калган да. Ошол боюнча дагы кече премьер-министр айтып кетти окшойт. Ал жерде дагы кече кабинет министринин төрагасы Акылбек Өсөнбекович барды. Ал жерде биз көрсөттүк. Ош-Сыфана жолунун 28-75 километринде бүгүнкү күндө Жайка агенттиги тарабынан акча каражаты чечилген, макулдашуулар болгон, тендерге чейинки жумуштар аяктады. Алар койгон талаптарды баары биздин кыргыз өкмөт тарабынан аткарылды. Жакынкы бир жуманын ичинде буюрса тендерлик жумуштары жүрсө, биз ойлоп атабыз, жаз, күз айларында бул жумуштун курулушу жана техникалардын мобилизациялоо иштери жүргүзүлөт. Быйылкы жылдан баштап ал жол башталып, 3 жылга чейинки аралыкта ал жолду аякталды. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат.